аю намысы деген болот, түшүнөсүңбү? Ишенесизби, мен шаарга актер болом деп келген эмесмин. Ошондон баштайлычы анда. Өгүз. Жемелеп кемсинткенден башка колуңдан эмне келет? Ошол жерде ошол тоо адырдын үстүндө эле күрөшкөнбүз. Анан бардыгыңыздар эле билесиздер да, тоо таштар кырдуу болот да. Улам эле көтөрүп чыгып, анан элдин баары ойлойт да, оңой эле да, монтип эле кулап койбойбу депчи. Ал жерде мен бир 30-40 жолу куладым болуш керек да. F4 деген фильм мода болуп, чачыбыз баарыбыздык узун болуп турган убак болчу. Мен да чачым аябай узун болуп, солдаттын чачы билинип калганда көп ошол нерсеге көп замечание болгон. Ошол камчы менен сабаган күнү улак тартып баратканда кечинде келсек, аркам бүт бара көк ала, кызыл ала болуп, кээ бир жерлери тилип, сыйрылып кеткен. Анткени ушундай эле жалаң көйнөк менен эле чабып жүргөм. Амансыздарбы? Жалпы биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, бүгүн дагы биз өзгөчө коногубузду студиябыздын төрүнө чакырып алып, маек куралы деп турабыз. Тактап айтканда, Өмүрбек Израилов, актер. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Бүгүн биз сиз менен тагыраак айтканда таанышабыз. Буга чейин биз сиздин тартылган тасмаларыңыз, клиптериңиз жана башкалар жөнүндө сүйлөшүп келген болсок, бул ирет эми сиз менен жакыныраактан таанышабыз, Мен өзүм 1995 жылы Талас областына караштуу Манас районунун Чоң Капка айылында жарык дүйнөгө келгем. 4 бир тууганмын, 2 эжем, 1 агам бар. Атабыз эрте каза болуп калган. Мен кичинекей болчумун ал убакта. Апам өзү чоңойтуп, өстүрүп, өзү биз менен аралашып, биз менен жүрүп, азыркыга чейин жаныбызда. Азыр алтындай болгон апам бар Таласта, агамдын колунда. Ошол айылдагы эле Байалыш уулу Рахман атындагы орто мектебин 9-класска чейин окуп, андан кийин Бишкек шаарына Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдында театралдык окуу жай бар. Ошол жерде 4 жыл билим алып, андан кийин аны бүткөн соң ошол эле театрга актер болуп эмгектенип калып, сырттан окуу бөлүмүнө Бүйсара Бейшеналиев атындагы улуттук университетте режиссура бөлүмүн 4 жыл окуп бүткөм. Ошол 2014-2015 жылдан баштап Кыргыз драма театрында актер болуп иштейм. Азыркыга чейин, Азыркыга чейин. Эми дагы иштей берем. Жакшы. Эми ушул жерден кыскача токтоло кетсек да, сиз өзүңүз үйдүн кичүүсү экенсиз, Эң кичүүсүмүн. Анан мен жаш болчумун ал кезде деп айтып атасыз. Анан канча жашта болчусуз ошол атаңыз каза болгондо? Эмнеден болду экен бул? Эгер макул болсоңуз биз токтоло кетели. Макул элемин. Мен ал убакта 1-класс болсом керек эле. Көптөр эле айтат го, ошол 95-жылдары Кыргызстанды Советтер Союзу тарагандан кийин ачкачылык каптап, ушундай бир кыйын учур, кыйын кырдаал болуп турган депчи. Ошол учурда атабыз Казакстанда иштеп, ар жак бер жакта иштеп, мен көп көрбөй калдым. Жаш эле болчу, 49 жашында эле. Балким жүрөгү кармап калган, балким. Азыр ойлой берем, ушу азыр кийин ушул театрда иштеп жүргөндө өзүмдүн агайым Марат Козкеев каза болгондон кийин менде да ошондой ой пайда болду да. Тромб болсо керек атамдыкы деле депчи. Анткени 49 жашында, андай жашта гүлү күчтүү болуп жүргөн адам эмне үчүн мындай болуп кетет эле? Ооруган оорусу жок болсо ошол тромбдун айынан эле болсо керек деп ойлоп коем да. Эми сиздин өзүңүзгө кайта турган болсок, мектептен эле ушинтип, мектепте өзүңүздүн таланттарыңызды көрсөтүп келсеңиз керек, Эми мектептен эле ушундай болчу. Качан байкадыңыз сиздин ушундай актерго болгон мындай кыялдарыңыз бар экенин? Качан ойгонду ушул нерсе? Ишенесизби, мен шаарга актер болом деп келген эмесмин. Ошондон баштайлычы анда. Окууну мектептен бардык эле бала баягы ичинде курт ойногон бала, ичинде кичине бир өжөрүлүгү, өнөрү, таланты бар бала мектептеги конкурстарга катышып, ырдап, бийлеп, сценкаларды ойноп, мектептеги берсем интермедиаларды аткарып жүргөн балдар болот да. Биздин азыркы чыгармачылык чөйрөдө жүргөн адамдардын бүт баарында эле ошондой болсо керек. Менде дагы ошондой болгон, бирок мен шаарга
ырчоолум деп келгем, ачык эле. Ырчоолоюн деп келип, ал убакта эми эч нерсени билбейбиз да, түшүнбөйбүз. Мен театр деген нерсени көргөн эмесмин. Театр биздин районго барган эмес, өзүм театрга барган эмесмин. Анан ырчоолум деп келип филармонияга барсак, немесе бүтүп калыптыр, кабыл алуусу бүтүп калып, анан бир байкелерибиз айтып калды, ушундай Абдымомунов атындагы театралдык окуу жай бар, азырынча ошол жерге актерлук окуп турбайбы, анан кийин ырчы болуп кетет деп. Макул деп келдик. Келгенде шарт бар болчу үйдөгүлөрдөн. Мен үйдөгүлөр медицина тармагын алып келмек, медучилищага тапшырмакмын. Эгерде театралдык окуу жайга өтсөм өттүң, өтпөсөң айылга барып, кайра айылда окууңду улантасың. 10-11 класста ошол жактан окуйсуң деген шарт коюлган. Анан болгон аракетти жумшап, театралдык окуу жайга өткөнгө аракет кылып, анан Кудай жалгап өтүп, 4 жыл ошол жерден билим алып калдым. Өтүп деп атпайсызбы, ошондо эмнелерди көрсөттүңүз биринчи эле экзаменде? Биринчи экзаменде эми биз ал убакта түшүнбөгөн нерселер болчу. Азыр көптөр таң калат болуш керек. Баягы жаныбарлар дүйнөсүндө жаныбар туруу же болбосо оживление предмета деп коет. Буюмдарга жан киргизүү, жансыз нерселерге жан киргизүү, этюд деп коебуз, тамсил, кара сөз, монолог деген нерселердин баардыгын бизге ошол жерден театралдык окуу жайдан зам директор берген. Муну айтасыңар, муну айтасыңар, муну айтасыңар деп. Анан ар бирибиз карап, ал убакта айтканды деле билбейбиз да, мектептегидей эле бакырып өкүрүп элек бир нерсе кылып айтканбыз. Сиздин эсиңизде жок, эмнени тураганыңыз, эмнени көрсөткөнүңүз? Маймылды туурасам керек эле. Эми айтсаңыз, баягы канча жыл өткөндөн кийин, канча жыл окуп бүткөндөн кийин сиз тартыла баштадыңыз тасмаларга. Мен билишимче баягы Дарак ырына чейин дагы кыска метраждуу башка жерлеринде катышып жүргөнсүз. Мен 3-чү курсумда Мурат Мамбетов телесериал тартты. Чак түштө түшкөн чагылган деп балким көрсөңүздөр керек. Ошол сериалда экинчи пландагы эркектин ролу Байсалдын ролун агай сунуштады. Анда жашмын, 18-17 жаштарда болсом керек. Анан өзүңүзгө кандай болду биринчи тасмаңыз? Биринчи тасмам аябай жаккан, кайталап көрүп, DVD-ден токтотуп, мен да депчи. Аябай жаккан. Бир эле кемчиликти байкап калгам. Мен ошондо туура эмес кылыптырмын деп азыркыга чейин өкүнөм. Чачым алынбай калганда, солдаттын образын жараткам, анан чачым аябай эле узун болуп туруп, ал убакта F4 деген фильм мода болуп, чачыбыз баарыбыздыкы узун болуп турган убак болчу. Мен да чачым аябай узун болуп, солдаттын чачы билинип калганда көп ошол нерсеге көп замечание болгон. Чач модадан калбай, ошол жерде. Үй бүлөңүз кандай кабыл алган анан сизди тасмадан көрүп? Аябай жакшы кабыл алган. Ошондон кийин биринчи көрөрманым апам болгон. Медицинага барбай эле кой, актерго. Жакшы кылыптырсың да. Ошол күндөн кийин аябай жакшы баягы ой пикирлерин айтып баштаган. Андан соң дагы тасмаларга тартылып жүрдүңүз. Анан чоң тасмага кадамды кийин таштадыңыз да, Чоң тасмага кадамды кийин театрда иштеп жүргөндө ошол Дарак ыры тасмасы болду. Мен эң чоң проектилердин бири Айбек Дайырбековдун тасмасы. Ал тасмага дагы кастингке барып, өзүңүздүн каалооңуз менен барып катышып калдыңыз же чакыруулар түштү эле? Кастинг, мен көп жерде ушинтип айтам, кастинг бир кызыктай өткөн да. То есть баннерде башкача илишкен да, социалдык тармактарда башкача чыккан, ырдаганды билген актерлор, актердук чеберчилиги бар ырчылар, актердук чеберчилиги бар каскадерлор деген бир кастинг өткөн. Анан бул кандай кастинг болуп кетти экен деп. Айбек байке келип калды. Дароо эле жактырып, бул менен ойноп көрчү, муну менен ойноп көрчү деп ар ким менен ойнотуп, анан бир айдай жүрдү го дейм. Кастинг аябай узакка созулду. Анткени мюзикл болгондой ырдаш керек болду, атка минүү чеберчилиги жакшы болуш керек болду, актердук чеберчилик жакшы болуш керек болду. Баардык жагынан карап, анан кийин тандоо жүрдү. Алышты да, жыйынтыгында сизди тандап алды. Анан өзүңүздүн баягы азыр дагы кээ бир жерлерден көрүп калам, ырдап каласыз. Анан кийин мюзиклда бирок сиздин үнүңүздү коштоп башка Адилет Азимовдор да тышканда. Эмне себеп болду экен буга? Чымчык сойсо да касапчы сойсун деген сөз бар го. Ар бир нерсени өзүнүн кесипкөй адамы жасасын деген талап коюлгандан анан Адилет Азимов аткарган. Ал эми баягы аттан кулаган жана башка жана тоголунуп кеткен да жерлери бар эмеспи? Ал жерлерин каскадерлор эле жасаса керек. Каскадерлор эки жерин жасап берди. Бирөөсү жардан кулаган жери, бирөөсү аттан кулаган жери. Калган бардык нерселерди өзүбүз жасаганга туура келди. Кыйынчылык болду демек. Аябай.
Ошол кино тасмадан кийин сотрясение алдык. Ошентип да айтып калгансыз да, угуп калгам. Эми кенен токтоло кетсек да ошол жерге. Кайсыл жеринен жаракат алдыңыз? Эмнеден алдыңыз? Биз Бегимай экөөбүз ат чаап качып кетип баратканда өгүз артыбыздан кууп келет эмеспи, Жылызбек Касейинов. Анан Жылызбек Касейинов экөөбүз мен аттан түшүп экөөбүз күрөшкөн жери бар да. Мен аксап, анан ал мени улам көтөрүп чапкан жерлер бар. Ошол жерде ошол тоо адырдын үстүндө эле күрөшкөнбүз. Анан бардыгыңыздар эле билесиздер да, тоо таштар кырдуу болот да. Улам эле көтөрүп чаап, анан элдин баары ойлойт да, оңой эле де монтип эле кулап койбойбу депчи. Ал жерде мен бир 30-40 жолу куладым болуш керек да. Кадрды мындайынан алат же болбосо мындайынан алат. Эми мындай, эми крупный алып коелу, эми средний алып коелу, анан эми общий алып коелу деп улам эле жылып элечи. Анан ошо бир жолу чапканда башым менен бир кырлуу ташка тийген экен. Ошол жерден сотрясение алып, сразу больницага алып барып, Тартылып аткан жерден эле. Токтотулган жок. Биз до конца ойнодук. Аягына чейин ойнойлу, бүтүрөлү ушул эпизодду деп. Анткени ошол эпизод бүтүш керек болчу, күн кеч кирип бараткан. Ошол эпизодду бүтүрүп, андан кийин дагы бир эпизод тартып, анан кечинде съемка бүткөндөн кийин больницага бардык. Эми ошол камчы менен урган жери деп айтпайсызбы? Ошол чапкан жеричи, эми ал чындап эле Мен ошо кыйын болуп защитка берип атпайбы бизгечи. Защитный костюм берди, ал пластмасс экен да. Анан кийсем эле могул жери көтөрүлүп, мойнум жок болуп эле, анан монтип калып аттым да. Анан кыйын болуп эле, мен сулуу болбой калып атам, бул защитный костюмду чечип коеюн деп. Защитный костюмду чечип сабай бериңиз, мен сезишим керек деп. Ал убакта еще жашмын да. Сезишим керек, мен билишим керек, ошону жон терим менен сезейин деп. Чаба бериңиз деп Жылызбек Касейиновго айткам. Жылызбек Касейинов эми ал дагы аярлап чапкан, ошентсе дагы баягы образ менен келаткан нерсе, бири-бирибиз менен тирешип келаткан нерсе да аябай катуу тийген күндөр болгон. Ошол камчы менен сабаган күнү улак тартып баратканда кечинде келсек, аркам бүт баары көк ала, кызыл ала болуп, кээ бир жерлери тилип, сыйрылып кеткен. Анткени ушундай эле жалаң көйнөк менен эле чаап жүргөм. Чет мамлекеттерге чейин барып кандай гана сыйлыктарды алган жок, дал ошол тасма, Сиздин өзүңүздүн баягы адамдын эң жакшы сапаттарынын бири да бул өзүнүн кемчилигин айтканчы. Биринчи тасмаңызды айтып атпайсызбы, чачым болчу депчи. Бул тасмада көрдүңүзбү? Көрө алдыңызбы? Ошол эле кемчиликти көрүп атпаймынбы кайра ушул тасмадачы? Кайра эле чачым. Бул тасмада кайсыл чач мода болуп аткан экен? Билбейм, чачым ушундай эле болсо керек эле. Ушундай мындан кичине кыскараак беле, өгүз чачын алдырып салган да. Мен ойлодум да, всегда эле ушундай касынка тагынып жүрөт эмесминби? Анан дайыма эле ошо касынка менен жүрөм го деп ойлоп, ошол касынка менен эле чыгып кеткем. Анан көрсө ошол күнкү съемкада последний день тартылмак экен да, акыркы күн финальный кадр тартылмак экен Кочкордо. Андан биз кайра көлгө көчүп, башка кадрларды тартышыбыз керек болчу да. Анан мен ойлогом да, көлдөн алдырам го, финальный кадр ошол жактан тартылат го, калпакты ошол жактан кийем го деп. Анан өгүз менен последний финалда күрөшкөн жерибиз, анан өгүздү жаргыргытып жиберген жерим бар. Анан касынка десем, жок, бул последний кадр, сен калпак менен барышың керек деп. Анан калпак менен барып, экөөбүз күрөшүп атканда калпак түшүп калып, анан чачым көрүнүп калып атпайбы кайра эле, прическамчы. Ал убакта кайдагы прическа деп кээ бир сын таккандар болду. Бирок чын эле кемчилик менден кетип калган. Андан соң баягы кичинекейиңизден бери кыялданган баягы ичиңиздеги сезимдер ойгонуп кетип, ырчылыкка дагы кадам таштайын деп чечтиңиз, же кандай? Жок. Андай Жөн гана хобби катары боло элек. Ар бир биз эми актерлор бардык багытта боло билишибиз керек да. Ыр десе ыры, бий десе бийи, секир десе секиргени, чурка десе чуркаганы, кандай гана образ болбосун ошону ойнойбуз да. Мисалы үчүн жиндене деле ойноп атпайбыкпы? Ошол сыңарындай балким бир күнү ырчынын образы келип калат, же болбосо дагы бир нерсенин образы келип калат. Андан эч кайда качпайбыз. Жөн гана хобби катары акыркы мезгилдерде ырдап жүрөм. Тойлордо, концерттерде, кечээ эле мынакей Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдыгы опера жана балет театрында өттү. Нуркан агай ушул ырды ырдашың керек, ушуну ырда сен деп бир ырын берген, Түнкү кайык деген ошол ырды аткарып чыктык. Анан балдар менен дагы театралдаштырылган концертте балдар жалпы хор менен 1-ден 2-ден 5-6 ырын ырдат кагай. Ал эми алып баруучулук? Алып баруучулук жагындагы хобби катары
өзүмө алып алгам. Жагат, кандай алып баруучулук жагат, мамлекеттик баягы концерттерди же болбосо мамлекеттик деңгээлдеги чоң мероприятияларды алып барган өзүмө аябай мындай ыңгайлуудай сезем да, жагат ошол нерсе. Өзүмдө дагы 1-2 проекттер бар, өзүм жазып иштеп жүргөн. Ошол проекттерди алып барып телевиденияларга тапшырып көрсөмбү деген ойлор болуп атат. Алдыда максаттарыңыз, пландарыңыз экен да. Демек, жакшы. Андан кийин сиз айтып калдыңыз сөздүн башында өзүңүздү тааныштырып атканда, режиссерлукту окугам деп. Анан бул жаатында кандай болуп атат? Өзүңүз тасма коюп? Тасма тартуу боюнча пока планым жок. 2020 жылы, өткөн жылы Айбек Дайырбеков Lights Креатив студиясы менен Таң алдында деген сериал тартты. Ошол жака Айбек байке чакырып, ассистент болбойсуңбу, по актерам иштеп бербейсиңби дегенден макул деп дароо эле кабыл алдым. Анткени өзүм режиссер болгондон кийин баягы мага ассистент болобу же болбосо мындай тажрыйба керек деп кандай жумуш болбосун кабыл алып эле бара бердим да. Анткени кино тартуу театрдыкын окугам да, мен өзүм театр режиссерумун да. Кадрды кандайынан алыш керек, же болбосо актерду кандай ойнотуш керек, кайсыл жерде актер кандайынан чыгыш керек деген нерселерди пока кадрда билбейм да. Ошол нерселерди үйрөнүү максатында Айбек байке менен иштештим. Аябай жакты. Дагы кинолор болсо Айбек байке менен дагы иштешип, же болбосо дагы башка режиссерлор менен иштешип, баягы тажрыйба алмашып, алардан көп нерсени алып, келечекте жакшы тасма тартууга албетте пландар бар. Театрда болсо, өзүм театралдык окуу жайда сабак берем, ассистент болуп. Арнис Кыдырмышев, Эркин Эгембердиевдин ассистентимин. Ал жакта дагы баягы майда этюдтарды коюп, спектакльдерди коюп, жакында эле 4-курс курс менен Зори здесь тихий спектаклин койдук. Дипломдук спектакльме Жаныш Кулманбетовдун Сен экөөбүз деген чыгармасы бар болчу. Ошол спектакльди койгонбуз. Азыркы тапта театрыбыз ремонтто турбайбы? Кудай буйруса ремонт бүтсө эле ошол спектакльди чоң сахнага алып чыгып, бет ачарын өткөрүп, премьера жасап, чоңураак деңгээлде өткөрөлү деп пландап атабыз. Соц тармактарда дагы активдүү эмес экенсиз, Бул сиздики эмес го? Мындай Негедир ошенте албайм. Көп көрөм, туурап коем кээде. Салам достор, биз азыр съемкадабыз, бизге ийгилик каалап коюңуздар деп туурап коюшум мүмкүн. Бирок негедир ошенте албайм. Бизде эле мисалы үчүн. Анда бир принцип барбы, кандай? Билбейм. Бизде театралдык окуу жайда окуп жүргөндө бир рамкага салып койгон окшойт да, же болбосо биз үчүн жат көрүнүшпү, башкача боло берем да, өзүм итиркейим келип кетет десем болот. Үнүңүзгө дагы көп киши кызыгып, ошол нерсени дагы көп эле суроо берсе керек сизге. Баягы менимче Даңазалуу доордо дагы сиздин үнүңүз бар, Ошол жөнүндө да кененирээк айта кетсеңиз. Даңазалуу доордо Селим Шахзаданын үнүн коштогом. Андан кийин 3-4 жыл ошол Котормо студиясында иштедим. Үнүм менен көп эле жерге озвучкага, кинолорго, мисалы үчүн кээ бир актерлордуку болбой калган, өзүнө отурбай калган жерде чакырып, могул актерду озвучка кылып бер, же болбосо могул башын окуп берип койчу, могул текстти окуп берип койчу деген учурлар көп болот. Андай жерлерге барып, сөзсүз окуп, үнүм менен дагы акча тапкан күндөр бар. Маегиңизге чоң рахмат. Эл менен кенен тааныштык десек дагы жаңылышпайбыз. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат сиздерден жалпы жамаатка ушинтип маекке чакырып, сиздердин төрүңүздөргө отурганга мен да аябай кубанычтамын. Эми көрүүчү, мен айта кетчү нерсе, дал ушундай Кыргыздын азаматтарын сиздерге чакырып, кенен тааныштырып, бул Супер KG жана Супер Инфо гезити. Эгер маек жаккан болсо, сөзсүз түрдө биздин каналга катталыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.